бүт эле акча деп азыр адамдардын оорушка акысы жок болуп калды. Акчаң жокпу, ооруба деген маселе да. Бүт баары жок, бир эле кирип бир эки сөз айтып коюшу 5 сомдон башталат. Кыйын, өтө кыйын болуп калды. Ошон үчүн ооруба. Мисалы үчүн мен оорубайм. Ошого жараша спорт менен баштагам, ошого жараша керектүү нерселерди жейм, керексиз нерселерди жебейм, өзүмдү тыям. Нәпс каалаган нерсени бере берсең, ооруп, больницадан чыкпай каласың. Дары-дармектерди тыгып жеп каласың. Бүгүн акылың барда жашылчаларды, мөмө жемиштерди жеп ден соолугуңа карабасаң, эртең ошо мөмө жемиштерди ордогай, тамак аштын туурасын ордогой дары-дармектерди тыгып жей турган болуп каласың да. Ошондуктан ойлон. Ойлон, урматтуу мекендешим. Азыр оорушка акысы жок. Себеби менде акча жок да. Ошон үчүн мен оорубайм. Оорубаганга аракет кылыңыздар. Мисалы, бул деген урматтуу мекендешим, тагдырыңда 60 жыл жашаш белгиленген болсо, спорт менен башкарсаң, красавчик болуп жүрсөң, 80 жыл жашай бересиң деген маселе жок. Ошол эле өмүрдү жашайсың Кудай Таала тагдырыңа жазганда. Бирок ошо 60 жылды красавчик болуп, арык бойдон, сонун болуп, таза оорубастан сонун болуп жыргап жашайсың. Кенене салып, деп кенене салып жашайсың. Кичине тура албастан отурган ордуңан туруп, деп кыйналып, семиздиктин зыяндарын карасаңыз, биринчи эле эң жаманы, урматтуу мекендешим, курсак чыккан адам эч кимге жакпайт. Экинчиси, эч кайсы кийим жарашпайт. Эч кайсы форма жарашпайт. Үчүнчүсү, бул урматтуу мекендешим, эң жаманы, бардык оорусага жабышат да. Мына узактан карап туруп эркек кишинин, оорукчан эркек кишинин билүүнүн жолу ал семиз. Семиз болсо оорукчан да демек. Ошондуктан семирбе, өзүңдү кара. Кудай Таала берген ден соолук бул аманат. Кээ бирөөлөр менин сөөгүм ушундай деп семип жүрө берет да. Семиз сөөгүк деген түшүнүк жок, урматтуу мекендешим. Аны изучать этсең, медицинада да башкалар дагы. Оор экен сөөгү дагы башка деп айтат. Өзүгө шылтоо издейт да ошентип. Жок, андай нерсе жок.